ден соолугу мыкты болуп турса дагы баягы жардам сурап, акча сурап интернеттечи ушундай адамдар көп да. Бирок бул адамды биз действительно мүмкүнчүлүгү чектелген. Өзүмдүн атымдан, элдин атынан, компаниянын атынан биз сизге кызмат кылып барып келебиз. Мен өзүм сизге расходтун баарын төлөп, сизге умарага путевка менен берем. Мен алып барып келем өзүм. Анан мынакей, баягы ден соолугу ушундай болсо дагы бирөө акча сурабай. Айтып атпайбынбы? Сакалды өстүрүп эле жөн эле бер салам молдо боло бересиз. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. Баардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими болсун. Кудай буйруса бүгүн биз сиздерге чыныгы жашоодо батырды көрсөткүбүз келет. Бул адамды мен өзүм Бишкекке бизнесмен болуп келгенде эле, жаңы келгенде эле көргөм, бирок ал кезде мен жардам бергенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бирок бул адам менен мен дагы көп адамдарга башка нерсени да түшүндүргүм келет. Тилекке каршы бүгүн ден соолугу мыкты биздин энелер, байкелер, ден соолугу мыкты болуп турса дагы баягы жардам сурап, акча сурап интернеттечи ушундай адамдар көп да. Бирок бул адамды биз действительно мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушунча кыйынчылык болсо дагы бирөөдөн акча сурабай, бирөөдөн бир көчөдө акча жалдырап сурабай, өзүнүн эмгеги менен ушу кол өнөрчүлүгүн бир өзүнүн талантын курчутуп, ошол менен акча табып, ушул жашоо менен күрөшүп, ушул жашоодо жашап аткан инсанды сиздерге азыр чагылдырып көрсөтөбүз. Ошону чогуу барып бирге көрүңүздөр. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Баардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими болсун. Мына бүгүн биз көрсөтөбүз деген байке мына чыныгы кыргыздын батыры, чыныгы өзүнүн үй бүлөсүн багып аткан, мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, ага да бир Аллага бир наразычылыгын айтпай, чыныгы ушу эркек байкени сиздерге тааныштырабыз дегенбиз. Ушул байке биз азыр алдыбызда турат. Ассаламу алейкум байке. Ассаламу алейкум. Өзүңүз жөнүндө бир сиз тааныштырып айтып коюңуз. Менин атым Маш, чын атым. Чын атым Муса. Муса. Сиз кыргыздын батырысыз. Себеби сиз көп кимге мотивация бердиңиз да. Тилекке каршы чоң здоровый балдар бар, чоң ден соолугу бар болуп турса деле Аллага наразы болуп, мен минтип атам, тигинтип атам, иштейт. Ушундай положениеде болуп туруп деле мындай эмгек кыл да десе, Аллах Таала өзүнүн рызкысын берип берет. Мен сизди көрүп аябай таасирлендим да, башкалар дагы ушу байкени көрүп, себеби мындай ушундай кичине кыйналса эле балдарын таштап кетип, өзүн таштап жиберип, ичип жиберип, сиз бирок ошону карабастан өзүңүздүн оокатыңызды өзүңүз кылып, ага карабастан дагы еще намаз да окугон жылдан бери 40 күндө канча жолу чыгып келдим дедиңиз? Ошол кезде дуа кылган кезде ошон үчүн мына өзүмдүн атымдан, элдин атынан, компаниянын атынан биз сизге кызмат кылып барып келебиз. Мен өзүм сизге расходтун баарын төлөп, сизге умарага путевка менен берем. Мен алып барып келем өзүм. Бул Лидер Умра деген компаниянын жетекчисимин менчи. Ушуну Кудай буйруса иншалла Аллага дуа кылып, алты жолу дуа кылып келгениңиз, Аллах Таала ошону кабыл кылды мынакей сизге. Коляскалардын баарын өзү салып, мен самолеттордун баарын сүйлөшүп койдум. Максат Дамылда болот, Исраилдин намында бар болот. Эме кылбайсызбы? Мага тигип бербейсизби? Бул бирөө канча сомдон эле? 250. Так. Мына берде 10 000 сом. Мага ушундайлардан тигип бериңиз мага. Ачын, 2-3 Бир 10ду тигип берсеңиз болот, 1000 сомдон сатып алайын, бирөө 1000 сомдон. Болобу? Бутнаш канча? Мумкин көрсөтсүң. Так, бул мага. Анан мен подписчиктердин баарынан башка жакта иштеп жүргөндөрдүн баарынан да силерден суранат элем. Ушул убакка чейин поддерживать этип келесиңер, жакшы сөздөрдү айтып келесиңер. Мына баардыгыбыз Курбан айткан ушу байкеге бир жакшы бир подарок болсун деп баардыгыбыз ушундай ата-энебизге бирден сатып алайык. Биз азыр ушул жерге номерди калтырабыз. Сиз будан 100тү, 200тү дайындап коюңуз. Мен сатып берем мен сизге. Мынакей мен өзүм сатып ала турган адамдар менен өзүм жолугам, Кудай буйруса. Алам деген адамдар менин офисимде болот. Байке алып түшкөн акчага Кудай буйруса, ошол акчага аялымда кичине буторуйт экен. Ошону Кудай буйруса лечение кылсам деген өзүнүн чоң бир максаты бар экен. Сурагандан көрө берген кол жакшыраак деп байке дагы жардам да берип коет экен. Бардык Курандан кийин экинчи достоверный китеп Имам Бухариде жазылган бардык амалдар ниетке жараша деген байкенин ниети бар экен. Кудай буйруса ушу конорчулукту да өнүктүрсө, ушудан акча топтозом, байып кетсем, Кудай буйруса медресе ачам деген байке. Медресе, мектеп ачам, дагы коляскасы жок мына байке.
өзүнөн да өзгөлөрдү жакшы көрөт экен. Азыр айтып атат, иним мага колеска керек эмес, мен бир жакшы жакын намаз окуп баштаган иним бар. Карачы, бул эмне деген жүрөк булчу. Чыныгы андай эмес, өлүп барып баарын тыктым, акчанын баарын жыйнадым эмес. Акын айткан экен, ey адамзат алданба, дүйнө деген жалганга, сени таштап качат го акыретке барганда депчи. Биз дүйнөбүздү бирөөгө жардам бере албасак, бирөөнү колдой албасак, бул дүйнө бизге барганда азап болот. 6 жол 40 күнгө чыккан экен Дамла. Анан мынакей, ден соолугу ушундай болсо дагы бирөө акча сурабай, ушундай нерселерди тигип Дамла мынакей. Домашнийлерди өз окат кылып. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث. Allah'ım olsun ömür ne sok benim için kayman bugün. Nasıl gibi bir mas teşekkür bizim mas. Nasıl azın ne bilsem. لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات لعيب بذكر الله ترتاح القلوب. Муга наурусный болгонго чейин беркинде колеска болуп экен да, кол мененчи. Анда могу жолдагы салып элек болуп экен, азыр жол болот го. Жолда салып элек болуп экен, анан 5 маал мешитке барганда аябай кыйналдым дейт да. Кол барган талып калат азыр, мындай биз басып барып келгенге чарчап калдык. Ошентип барып эке 5 маал ошо мешитке барып келет экен да. Эми биздин бутубуз бар болуп туруп, нормальный ден соолугубуз бар болуп туруп, жакын турган мешитке баспайбыз да. Анан кийин ошенткен эми дуа кылып дейт мына. Аллах Таала жолдоңдо койду дейт, а? Анан мондай наурусный коляска бериптир Аллах Таала. Allah'ım 2015'ten başlayıp onun kaçına gideyim. 2015'ten başta ya. Ağa çeyim o kol menen Türk varsınız. Meclis'e. Kaçayız. Adamlardan surayız ya. Jardan bergeni var, jardan bergeni var. Mars Bekke'ge hazır. Ayıp atmayın mı? Sakalda üstürü öyle dönelebez. Salam oldu oluruz. Mars Bekke aytat. Bu жаңы светофордон бүтпөйлө өткө төрбейсизби десем, айтат, кой уят да дейт, сакалчан болсом, өзүм намаз окусам, эрежени сакташ керек депчи. Чыныгы мусулмандын мен өзүмө дагы мынакей. Мars Bekke'ден аябай көп сабак алдым да. Ошого шүгүрдеш керек тууганда. Ошого чыныгы мусулман болсок, мына шүгүр кылган ушу Mars Bekke'дей мусулман болуш керек. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون